Акыркы мезгилде Ысык Көл облусунун аймагында мал жандыктардын катышуусу менен орун алган жол кырсыктары көп катталчу болду. Анын кесепетинен адамдын өмүрүнө жана оор жаракаттарды алып келген фактылар жок эмес. Күз мезгили жылуу болуп, табыгый тоют сакталып тургандан улам мал ээлери өздөрүнүн жандыктарын жайыттарга көзөмөлсүз чыгарууда. Мал жандыктары менен болгон катышууда жол кырсыктары көп катталып атат. Ушул бүгүн ушул жол кырсыктарын алдын алуу максатында биз ички иштер башкармалыгы менен өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен биргеликте биз атайын рейдтерди уюштуруп, мына бүгүн шаардын аймагында чыктык. Биздеги караштуу ушу бүгүн азыр Көкмойнок бир айылында турабыз. Мал менен ак өлөң калктуу конуштары тиричилик кылат. Азыр бул аймактагылар 500гө жакын жылкы, андан ашык уй балдары жана 5000дей кой баласын кармашат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан рейдтин жүрүшүндө транспорттук тартипти бекемдөө жана жол кырсыктарын азайтуу максатында мал баккан жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, катуу чаралар көрүлөрү эскертилди. Койлор менен уйлар эми күндү жайылып кечинде үйгө камалып турган мал экен. Жылкы күнү түнү отурган мал болгондуктан түнкүсүн ошо жайытта болот дагы, ошо көлдүн жээгинде бир 800 гектарга жакын жайыты ошо тарапта болуп, жолдон ошо түнкүсүн ары бери өтүп ошо машинеге урунган фактылар бизде болуп атат. Ошону кандай кылганда алдын ала чара көрөбүз. Түнкү рейд балыкчы Бишкек ак өлөң унаа жолунда уюштурулду. Алар мал баккан ак өлөң калктуу конуштарындагы жолдун жээктерин текшерүүгө алышты. Бүгүнкү күндө айылдын тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жарандарды чакырып кетет элем, өздөрүнө тийиштүү болгон малдарын жолдун жээгинен алысыраак жайларда кармоосун, жанагы башка жарандарга жаман кесепеттерин тийгизбеш үчүн эскертип кетет эле. Малдарыңыздарды карап, кооптуу жерлерге, коопсуз жерлерге алып барып, ош жерде кармоосун. Жол кырсыгын алдын алуу максатында күнүнө атайын рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Тилекке каршы малдар талаада гана эмес, авто жолдордун жүрүүчү бөлүгүндө да көзөмөлсүз чыгышат. Ушундан улам малдын катышуусу менен болгон жол кырсыктары өзгөчө түнкү мезгилде орун алып келүүдө. Андыктан жарандар малдарын ээн койбой, түнкүсүн кармоого алууга керектигин эскертишет. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары.